Нарында тез тамактануучу жайды атайлап өрттөгөндөр кармалды. 2025 жылдын 9 январ күнү таңкы саат 5:50 чамасында Нарын шаарында жайгашкан Казан шаверма тез тамактануучу жайдан өрт чыккан. Нарын шаарынын 1994 жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда 9 январ күнү таңкы саат 4:50 чамасында белгисиз адамдар ага тиешелүү болгон. Казан шаверма тез тамактануучу жайдын ичине бет капчан адамдар киришип, атайлап өрттөп качып кетишкендигин билдирген. Анын кесепетинен 2 миллион сомдук материалдык чыгымга учураган. Аталган тез тамактануучу жайды кайрадагы атайлап өрттөө боюнча алдын ала пландалган иш-аракеттер жүрүп жаткандыгы ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталып, кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кайрадан кылмыш жасоого бөгөт коюлган. Натыйжада Нарын шаарынын 1996 жылы туулган 2 тургуну кармалып, кылган иштерин толугу менен мойнуна алышты. Аларга карата кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда ар тараптуу ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат.